بسم الله الرحمن الرحيم. Кечээ сиз айткан митингдер менен демонстрацияларга байланыштуу мындай суроо келди. Сиздин берген фетва Сауд Аравиясы сыяктуу шариат менен башкарган өлкөлөргө гана тиешелүүбү? Себеби биздин өлкө шариат менен башкарылбайт. Ошол үчүн биз өзүбүздүн укуктарыбызды митингдер жана демонстрациялар менен чечүүдөн башка жол таппай келебиз. Жок, кайсы гана өлкөдө болбосун, митингдер жана демонстрациялар зыян тийгизет. Себеби митинг жана демонстрациялардын элдерге тийгизген жамандыгынын эң төмөн эле бул жолдор буулуп, элдерге зыян жеткени. Ал эми кээ бир учурда митингге каршы дагы бир тараптан митинг уюштурулат. Алар бири-бирине каршы чыгып, абал согуш, чыр-чатак айланып, бузуку иштерге гана жол ачылат. Мындай митингдерден же демонстрациялардан алыс болуу зарыл.